إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah Ta'ala'nın жардамы менен дагы тафсир сабагыбызды андан ары окууну улантабыз. Өткөн сабакта биз Лаил сүрөсүнүн бир ошол алгачкы аяттарына тафсир кылганбыз. Мына ошол сүрөнү кайра дагы бүгүн окууну андан ары улантабыз. Ким жанын, мал мүлкүн Аллах жолунда берсе, жана Аллахтын азабынан сактанса, өзүнүн аракеттери менен эң кооз болгон ислам акыйдасын растаса, тастыктаса, биз аны жакын келечекте жеңилдикке татыктуу кылабыз. Анын жашоосунун баарысын жеңил кылып коебуз. Анын жашоосу жеңилдик болуп калат. Дүйнө акырети жеңил болот. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Ким садака берсе, жана такыбалуу болсо. Ким садака берсе, жана такыба кылса. Мына ушул аятка байланыштуу бир хадис. Ан Аби Хурайра радhiyallahu anhu анна набий саллаллаху алейхи ва саллям قال. Абу Хурайра радhiyallahu anhuдан риваят, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ма мин яумин юслихул ибаду фиhi إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا." Ар бир күндүн таңында периште түшөт. Күн сайын ар бир күндүн таңында периште түшөт. Эки периште айтат: "О Аллахым, малынан нафакасын берип жатканга ордуна орун бергин, ордуну толуктагын. Мал мүлкүнөн кызганып жатканга балекет бергин, малынан берекени алып койгун. Ва саддака бил хусна, жана жакшылыкты, исламды тастыктаса. Ва саддака бил хусна, бул исламды тастыктаса, жана ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах мына ушул калиманы, таухид сөзүн тастыктаса. Бул ислам дини, бул толук болгон дин. Аллах Таала исламдын толук дин экендигин Кур'ан-ы Керимде өз сөзү менен тастыктаган. "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум al-ислама дина." Бүгүн силерге ислам дин болуусуна ыраазы болдум. Жана силерге неъматтарымды толукта бердим, жана исламды толук кылдым. "Фасануяссируhu лил-юсра." Фасануяссируhu лил-юсра. Биз ага жакшылыкты, бактылуу жашоону жеңил кылабыз. Мына ушул "Фаамма ман а'та ваттаqa ва саддаqa бил хусна фасануяссируhu лил-юсра." Биз ага жакшылыкты, бактылуулукту жашоону жеңил кылабыз. Эми ким таква болсо, ким мал мүлкүнөн өз нафакасын берсе, зекетин берсе, садакасын берсе, жана исламды тастыктаса, растаса, жана ошондой эле ошол инсанга биз бактылуу жашоону жеңил кылабыз. Аллах кимге жакшылыкты кааласа, ага жакшы иштерди жеңил кылып коет. Аллах кимге жакшылыкты кааласа, ага таква болууну жеңил кылып коет. Кээ бир пенделерге намазды Аллах жеңил кылып койгон. Ага намаз окуу жеңил. Кайсы бир пендеге намаз окуу өтө кыйын. Ар кандай амал ушундай, намаз болсун, зекет болсун, илим болсун, садака болсун, Аллах кимгедир бул амалдарды жеңил кылып койгон, кимгедир оор кылып койгон. Мал дүйнөнүн акысын берүү, адамдардын акыларын өтөө, эмнелер менен ишке ашат? Бул албетте инсан дене мүчөлөрү менен аткарат. Таквалуулук да дене мүчөлөрү менен ишке аша турган бир сыпаттардын бири. Ал эми тастыктоо болсо, исламды тастыктоо болсо, бул тил менен болот.
Мына ошондуктан инсандын жүрөгү моюнсунса, анын дене мүчөлөрү моюнсунат. Мына ошондуктан сахабаларга пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: эгер силердин дене мүчөлөрүңөр кадыр болбогон амалга буйрулса, тилиңер айтууга оор даражадагы амалга буйрулса да, аманна деп айткылат. Иман келтирдик, сами'на ва та'ана, уктук жана моюнсундук деп айткылат. Мына ошондо Аллах силерге мына ушул амалды жеңил кылып коет деген. Мына ошондон кийин сахабалар уктук жана моюнсундук деп айтышты. Аллах Таала Кур'ан-ы Керимде ла юкаллифуллаху нафсан илля усаха, Аллах Таала эч бир жанга өзүнүн мүмкүнчүлүгүнөн артык бир нерсени жүктөбөйт, милдеттендирбейт. Кайсы бир амалга пенде Аллах үчүн киришсе, ошол амалды пендеге Аллах Таала жеңил кылып коет. Таквалуулукка тескери иш кылса, сараң болсо, бахыл болсо, бул кандай болот? Ва амма ман бахила вастагна. Ал эми ким байлыгын Аллах жолуна сарп кылуудан сараңдык кылса, бахылдык кылса жана Аллах бере турган соопту керек эмес десе, жогорку аяттарда мына жакшылыктын артынан жакшылык келди. Эми жамандыктын артынан жамандык келет. Жогорку аяттарда ким мал мүлкүнөн берсе, жана таква болсо, жана ислам акыйдасын тастыктаса, ырастаса, биз ага жакшылыкты, жеңил жашоону жеңил кылабыз деп айтты. Эми ким бахыл болсо, сараң болсо, өзүнө Аллахка муктажсыз деп сезсе, билсе, ага ошол фасануяссируху лил усра ва кадзабу лил хусна, жана исламды жалган десе, ла илаха иллаллахты жокко чыгарса, фасануяссируху лил усра, биз ага оор жашоону, ошол оорчулукту, түйшүктү, ошол проблемаларды жеңил кылабыз. Эми ушул аяттарга киришели. Ва амма ман бахила вастагна ва кадзаба бил хусна ва фасануяссируху лил усра. Ва амма ман бахила вастагна. Ал эми ким байлыгын Аллах жолунда сарп кылуудан сараңдык кылса, мал мүлкүнү берүүдөн сараңдык кылса, жана Аллах бере турган соопту керек эмес десе, жана ошол ислам акыйдасын жалган десе, эми мына абалы акыбети кандай болот? Бахылдык инсанды хидаяттан тосуп коет. Адамдардын акысын берүү да бул инсанды адаштыра турган нерселерден. Аялы болсун, тууган уругу болобу, ата-энеси болобу, нафс калоосу болобу, бала чакасы болобу, карыз алса, кайтарып алса, мына ушул бахылдык инсанды хидаяттан уруу калтырат. Ва кадзаба бил хусна, жана иманды жалган десе, эч бир инсан исламдан жүз буруп рахат менен жашаган эмес. Исламдан алыс болуп, андан жүз буруп жашагандардын дүйнө акыретте кордуктан башка эч нерсеге жетишкен эмес. Рахат дегенде, рахат жыргалчылык дегенде жүрөк рахатын айтабыз биз. Адамдар азыр рахат жыргалчылык десе, дене рахаттана турган, дене мүчө рахаттана турган нерселерди гана түшүнүп калышты. Бардык материалдык нерсе жетишкени менен баары бир нерсе жетишпейт. Ал жетишпеген нерсе аларга бул руханий жетишсиздик. Исламдан жүз бурушса адамдар кыйынчылыкта жашашат. Фасануяссируху лил усра, биз ага түйшүктү, жолго түшүүнү жеңил кылып коебуз. Ким бахыл болсо, сараң болсо, малынан зекетин бербесе, тазаланбаса, жана ошондой эле өзүн Аллахка муктажсыз сезсе, жана ушул ислам акыйдасына ла илаха иллаллах сөзүн исламды жалган десе, биз ага ошол оор жолду, кыйын жолду жеңил кылабыз. Аллахка ким таква кылса, жашоонун Аллах жеңил кылам деп айтты. Ар кимдин жашоосу ар кандай. Буга бир мисал келтирейли. Ибн Хажар рахимахуллах бир күн улоосунун үстүндө кетип жаткан кезде бир яхуди май сатуучу адам ал кишини көрүп калат. Яхуди май саткан киши. Ибн Хажар рахимахуллах ал кишини адамдар курчап алган абалда кетип жатат. Ошондо жанагы яхуди айтат: силердин пайгамбарларыңар айтпаган беле? Инна дуnya сижнул муъмин ва джаннатул кафир. Муъминдин албетте бул дүйнө муъминдин түрмөсү, капырдын бейиши. Бул сенин жүрөгүңдү кара, менин жүргөнүмдү кара деген. Мен майга батып жатам. Сен болсо шан шөкөт менен келе жатасың деген. Ибн Хажар рахимахулла жооп берип, сенин бул жашооң тозок алдында бейиш деген. Менин адамдар мени уруп, ушундай бир колдоп, шан шөкөттөп турганы бейиш алдындагы камак деген. Муъминдин түрмөсү экен бул дүйнө деп, муъмин бул жашоодо кыйналуусу керек деген эмес. Бул дүйнөдө муъмин киши күнөөлөрдөн өзүн тартып камактагыдай жашайт. Камакта ар бир иште ошол жердин буйругу көрсөтмөсү менен жашагандай муъмин киши бул дүйнөдө ар бир буйрукту Раббисинин буйругу менен аткарат.
Rabbisinin buyruğu menen yaşaydı. Bu orunda bir hadiste rivayet kılgan Ali radıyallahu anhu Ali radıyallahu anhu qala kunna fi cenazetin fi Baqil Gharqat. Ali radıyallahu anhu aytat, biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem menen birge bir Baqi körüstünde bir janazany tutup turgan edik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolundağı çığlığı menen жерди kazıp turgan, жерди çığlık menen kazıp oylanıp turgan, oygo batıp turgan. Sizlerden kimdir bolbosun, sizlerden kimdir biri bolbosun, sizlerden kim bolbosun, anın beyiştegi jana tozoktogu ordu, tozokko kireri, beyişke kireri жазылып koyulgan. Baktılılığı je baktısızlığı жазылып koyulgan dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Oşonda sahabalar soraştı, "Fima la amalu izen?" Anday bolsa amal kılıp emne kılabız dep aytышты. Har kimnin beyiştegi jana tozoqtogu жазылган bolsa, beyişke kireri, tozokko kireri жазылган bolsa, anda amal kılıp emne kılabız deşti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты, "Femen kana minna min ahli saadati fesayasiru ila amali ahli saada." Beyiş amalını kılgıla kim baktululardan bolsa, kimdin beyişke kirүүsü aga жазылган bolsa, beyişliklerden amalı, beyiş elinin amalı aga жеңил kılıp koyulur. İmandı жеңил kılıp koyulur. Buna ошондуктан dua kılabız daima, Allahümme zeyyinil imana fi kulubina. İman o Allah'ım bizden imanımızdı, bizden yüreğimizde iman menen zinatlı kılgın dep aytабыз. Beyişlik bolunun belgisi uşul. Allah aga imanды süyüktü kılıp koyat. Ve emma men kana minna min ahli şakawa fesayasiru ila amel ahli şakawa. Kim baktısızlıklardan bolsa, tozoklardan bolsa, baktısızlardan jolun жеңил kılıp koyat. Aga Allah күнөө fasıklıkты, buzukulukты, kapırlıkты süyüktü kılıp koyat. Oşonduktan dua kılabız. Ve kerrih ilaynal fusuq vel kufr vel isyan. Allah'ım bizge mına şol buzukulukты, kapırlıkты jana күнөөлөрдү bizge jaman көрсөt. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına şu ayatты okup bergen, "Fe emma men ata wattaqa ve saddaqa bil husna fesanuyassiruhu lil yusra." Kim sadaka berse, jana takva kılsa, jana jakşılıkты İslamды tasdiqtasa, biz aga жеңилдүүлүктү ошол бейишке бара турган жолуну жеңил кылып коебуз. Biz aga бактылуулук жашоону жеңил кылабыз. Amaldın жеңил болуусунун акыры акыбети бейиштик болуусу. Amaldарды жеңилдетип акыры бейишке татыктуу кылабыз. Kim бактысыздардан болсо, дүйнөдө амалдарды кыйын кылып коюп, эң кыйын жашоо болгон тозокко алып барат. Мына ошондуктан ар бир инсан өзүнө бир кароосу керек. Амал кылуу жүрөккө кыйын болуп жатса, денеге эмес, жүрөккө оор батса, анда инсан өзүн тууралоосу керек. Денем үчүн лаззатты каалай берет. Адалбы, арамбы айырмасы жок. Бирок инсан жүрөктү текшерип көрүшү керек. Жүрөк эгер капырлыкты, бузукулукту жакшы көрүп калган болсо, бул адам Аллахтан коркуусу керек. Аны жамандыкка буруп койгон. Аллахтан суроо керек, жамандыкты бизге жеңил кылып койбосун. Фасануяссируху лил усра. Биз ага түйшүктү, ошол кыйын жолду, ошол күнөө бир иштерди жолуна түшө турган бир жолдорду, бузукулук, капырлык, мына ушундай жолдорду, мына ушундай жолго түшүүнү жеңил кылабыз. Азыр биз жамандыгы жеңил болгон бир заманда жашап жатабыз. Колунда турган телефону менен эле канча бир жамандык жасап койсо болот. Жамандыктардын жеңил кылып коюлганы бул жамандык. Бул да бир бале. Kimlerge жамандык жеңил кылып коюлду? Сүрөдө айтылды. Kimlerge wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna. Ошол бакыл адамга, жана Аллахка өзүнүн муктаж эмесмин деген адамга, жана исламдын акыйкатын, ошол исламды, ошол ла илаха иллаллах сөзүнү, исламды жокко чыгарган адамга фасануяссирху лил усра, мына ушундай оорчулукту, түйшүктү, мына ушундай жеңил кылабыз дейт. Ва ма югни анху малуху иза тарадда. Тозокто оңкосунан сайылган убакытта кызганга мал мүлкү ага пайда бербей калат дейт. Ва ма югни анху малуху иза тарадда. Жанагы инсан балекетке жолуккан убакытта мал мүлкү ага пайда бербейт. Мал мүлкү менен Аллахка муктаж эмесмин деген ошол инсан. Адам баласы мал мүлкү көбөйгөн сайын өзүн муктажсыз сезе баштайт. Адамзат мал мүлкү ошол тапкандан кийин, мал мүлк тапкандан кийин ар кандай кыйынчылыкты мал мүлк менен чечемин деп ойлоп коет. Хидаятка муктаждыгым жок деп, мына ушундай нерселер жүрөгүнө кирип кетет. Ида тарадда, инсан балекетке жолукканда,
тозоққа құлағанда мал мүлкі аға пайда бермейді. Мына айта тұрған болсақ бір аятты келтірсек, «Яума ла янфау малун ва ла банун илля ман аталлаху биқалбин салим». Ким ошол күні қиямат күні анын малы мүлкі бала шақасы, ошол балдары пайда бермейді. Илля ман аталлаху биқалбин салим. Ким ошол таза жүрекменен келген болса ғана пайда береді. Же болбосо Аллах Таала капырлар тууралуу айтты: "Мағана анни малия халака анни султания", мал мүлкүм пайда бербеди, далилдерим жок болду, султандыгым жок болду дейт экен кыямат күнү капырлар. Инна алайна лал худа, албетте адамдарды туура жолго баштоо бизге таандык иш. Аллах Таала каалаган адамын хидаят кылат, каалаган адамын адаштырып коет. Аллах уада берди, хидаятты ким таква кылса, адамдарга акысын берсе, ошол таквалуулукка аракет жасаса, жана бахыл болбосо өз мүлкүндө, Аллах аларды хидаят кылууну өз кепилдигине алды. Мына ушул маанини Хадиче небиз жакшы түшүнгөн. Аллах Таала адам баласына хидаят эмне жана адашуу эмне экенин алардын табиятына үйрөтүп койду. Адал менен арамдын айырмасына барат инсан баласы эгер акылын иштетсе. Ошондуктан кээ бир адамдар бир ишти күнөө экенин билип, бирок ошол күнөө ишти жашырып жасашат. Адамдарда бул табият болсо да, Аллах Таала ошол пайгамбарларын жиберди. Ошол алар келип туураны туура, жалганды жалган, акыйкатты акыйкат деп бизге баяндап берди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам коркуп мына Гары Хира үңкүрүнөн коркуп титиреп, бүт дене тулку бою титиреп келген вакытта Хадича небиз тосуп алды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мага жин тийдиби, бир шайтан урду деп турганда Хадича небиз айтты: "Келла жок, ла юхзикаллаху абадан". Аллах сизди эч качан капа кылбайт деп айтты. Тaqrib дайф, Хадича небиз айтат: "О Мухаммад, сен ошол сиз меймандоссуз" деген. "Ва таксибул ма'дум", жок адамга бир кесип кылып бересиз. "Ва ту'ину ала наваибил хaq", башына бале түшкөн адамга жардам бересиз деген. Мына ушундай сыпаты бар адамды Хадича небиз аят түшүүсүнөн алдын мындай адамды Аллах хидаятсыз таштап койбосун билген. "Ва инна ланал ахирата вал ула", аныгында, чындыгында акырет жашоосуда, ошол акырет жашоосуда биздин ыктыярыбыз. Акырет жашоосу кимди тозокко киргизебиз, кимди бейишке киргизебиз, биздин ыктыярыбыз дейт. Дүйнө үчүн акыреттен жүз бурса, Аллах кабар кылды, бул дүйнө кимдики өзү? Баары нерсе Аллахтын колунда. "Мен кана юриду савабад дунья фа индаллахи савабуд дунья вал ахира ва кана Аллах самиян басира". Ким дүйнөнү каалап жаткан болсо, анда Аллахтан сурасын, дүйнөнү дагы, акыретти дагы. Аллахтын астында бул дүйнөнүн баардык жакшылыгы жана акыреттин дагы баардык жакшылыгы. Аллах Таала бар нерсени угуучу, көрүүчү зат. "Фа анзартукум наран талазза", мен силерди алууланган оттон эскертем. "Ла яслаха илля лашqa", ал отко шорук курган адам гана кирет. Бул бактысыз адам дүйнөдө да бир инсандан сурасаңыз, дүйнөдө бул бактысыз ким, сен бактысызсыңбы же бактылуусуңбу деп сурасаңыз, баарысы бактылуумун дейт. Эч ким өзүнүн бактысызмын деп айтпайт. Ошондуктан ким ошол өзүнүн бактылуулугу же бактысыздыгын өзүнүн таразасы менен таразалабасын. Эгер өзүнүн таразасы менен таразалай турган болсо, ар бир инсан бактысыз болсо дагы бактылуумун дейт. Ошондуктан биздин бактылуу же бактысыздыгыбыз Аллахтын шариятынын таразасы менен таразаланат. Аллахтын динин жалган деген адамдар, анын шариятынан баш тарткан адамдар бактысыз адамдар. Аш-шақи шақиюн фи батни уммихи. Бактысыз адам бул энесинин курсагында эле бактысыз болгон адам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ар бир инсан бактылуу же бактысыздыгы энесинин курсагында эле жазылган. Тозокко капырлар эле кире бербейт, момундар да кирет. Бирок бул аятта чыныгы олоолонгон отто жана тургандар ошол капырлар тууралуу айтылып жатат. Ошол тозокко күйүүчүлөр сыпатын караңыз. Аллази каззаба ва тавалла. Ал исламды жалган деп чындыктан жүз бурук. Тозоктон алыстата турган нерсе бул албетте таквалуулук. Ва сайяджаннабухал атқа. Андан тозоктон таква киши ырак болот. Аллази ю'ти малаху ятазакка. Ал мал мүлкүн Аллах жолунда берип, өзүнүн сараңдыктан тазалаган киши. Таквалуулар кутулат тозок отунан. Таквалуулуктун белгиси эмне? Куранда таквалуулук белгилери бир нече орунда айтылган, бирок ошол белгилердин бири мал мүлкүн Аллах жолунда берип жаткан кезде тазаланууну максат кылат. Ал мал мүлкүн бирөөгө ага кылган жакшылыгы үчүн бербейт. Рия кылып, кожо көрсүн, кожо уксун кылып бербейт. Бирөөдөн келген жакшылыктын ээсине
ошол мага бир күн ушул адам жакшылык кылган эле, ошол деп мына ушундай үмүт кылып ошол жакшылыкты жасабайт. Бирөөдөн келген жакшылыкты эсине кайтаруу бул да исламдан бул деле жакшы нерсе. Бул орунда мал мүлкүн берип, башкага пайда жеткирүүдөн мурда өзүнө пайда жеткирет. Аны ошол бахылдык оорусунан, ошол өзүнө бахылдык оорусунан куткарган. Мал мүлкүн бирөөгө берүү менен тазаланган. Таквалуулар мына ушул алоолонгон оттон алыс болот. Мал мүлкүн рыя үчүн берилсе, киши тазаланбайт. Аны кайра кишини бузат бул нерсе. Бирөө жакшылык кылганы үчүн берилип жаткан болсо мал мүлк, бул инсанды жогорку даражада тазалай албайт. Бул адам мага бир күн жакшылык кылган эле, мына ошондуктан мына ушул адамга дагы жакшылык кылып коеюн деген максатта мына ушундай мал мүлкүнөн тазалана турган болсо, бул дагы инсанды жогорку даражада тазалай албайт. Бул орунда мал мүлкүн тазалануу максатта берген киши Аллахтын алдынан ошол неиматтарды, таза неиматтарды үмүт кылган абалда гана берет. Ошол мал мүлкүн берген убакытта ушул адамдардын жакшылыгы мага бир күн кайтсын деген максатта ал башка бирөөлөргө мал мүлкүнөн бербейт. Мына ошол өз ишине кыска. Аллах Тааладан гана анын сыйлыгыны үмүт кылат. Аллах Таалага жакшы сөздөр менен жакшы амалдар гана көтөрүлөт. Бузук иштер, зулум, жаман сөздөр баарысы жерде калат. Бул аяттар эки адам тууралуу түшкөн. Тафсир алымдарынын айтуусу боюнча Абу Бакр радияллаху анху менен Умайята ибн Халаф тууралуу. Лайл сүрөсү мына ушул эки киши тууралуу түшкөн. Умайята ибн Халаф Меккеде Билал радияллаху анху азаптап жаткан болот. Билал радияллаху анху мына ушул кишинин кулу болот. Бул киши бахыл, ушундай сараң мал мүлктү, ушундай бай адам эле. Ал кишинин тозокто күйүүсүн Аллах кабар кылды. Аллази каззаба ва тавалла. Ал исламды жалган деп чындыктан жүз бурган Умайят ибн Халаф. Таква инсан болсо, мына ва сайюджаннабухал атқа, таква инсан болсо тозоктон алыстайт дейт. Бул Абу Бакр радияллаху анху эле. Бул киши Абу Бакр радияллаху анху тууралуу эле. Аллази ю'ти малаху ятазакка. Ал мал мүлкүн Аллах жолунда берип, өзүн сараңдыктан тазалаган киши, бахылдыктан тазалаган киши. Бул Абу Бакр радияллаху анху. Абу Бакр радияллаху анху Билал радияллаху анху сатып алган мал мүлкүн берип. Умайя ибн Халаф Билал радияллаху анху азаптап жаткан кезде Абу Бакр радияллаху анху о Аллахтан корк деп айткан. О Умайя, Аллахтан корк деп айткан. Умайя ибн Халаф эгер бурадарың болсо азат кылып ал деп айткан. Ошондо чоң бир акчага сатып алып азат кылган. Билал радияллаху анхунун Абу Бакр радияллаху анху. Ошондо Билал радияллаху анху Абу Бакр радияллаху анху айтат: "Мени өзүнө кул кылуу үчүн сатып алдыңбы же Аллахка кул болуу максаты менен сатып алдыңбы?" дегенде Абу Бакр радияллаху анху: "Мен сени өзүмө кулдук максатта сатып албадым, Аллахка кулдук кылуу үчүн сатып алдым" дейт. Болбосо мени азат кыл дейт. Азатсың дейт. Абу Бакр радияллаху анху Билал радияллаху анхуну мына ушул сараң бир байдын колунан азат кылган дейт. Бул аяттар Абу Бакр радияллаху анху тууралуу келсе, барыга тийиштүү. Bir tafsir iliminde bir ereje var. El-ibratu bi umumil laf la bi khususus sebep. Sözdün jalpılılığı menen bari insan narşınday boluşu mümkün. Barısı insan Abu Bakr radıyallahu anhu'da iş kılması mümkün. Ve ma li ahadin indahu min ni'metin tujza. Al adamda hiç kim üçün orduna sıylık kaytarıla turgan jakşılık yok. Maga da ошол жакшысын кайтарар деген үмүт менен жасала турган мында ушундай эгоисттик жакшылыктар анда адамда таптакыр жок. Мен ушул адамга бир жакшылык кылып жатат элем, ушул жакшылык мага да бир күн кайтып калар экен деген максатта мына ушундай түрдө жакшылык кылбайт. Момун эч кимдин алдында мындайча айтканда жалдырап турбасын. Бир сооп иш жасаганда да бир адамга күнү түшкөндө жашообуз керек. Абу Бакр радияллаху анху мына Bilal'dan qarz bolğan üçün satып algan emes. Bilal radıyallahu anhu'nu işletүү üçün satып algan emes. Al kişini ошол boşotup Allah'tan razılığına жетүү üçün mına şunday işti jasagan. Эми tarixten bir sahih hadisni bir misal keltireyim. Hudaybiye sulhu bolğan, sulh degen kelişim, Hudaybiye kelişimi ошол Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikler menen bir kelişken Hudaybiye sulhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in janında Abu Bakr radıyallahu anhu turgan. Дағы bir tarafında başka bir sahaba turgan, al sahaba Mughira ibn Şuba turgan. Müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge
ошол алдына келишимди түзүп келүү үчүн Урват ибн Мас'уд деген кишини жиберишти. Мен Мухаммад менен барып келишип келем деп, мына ушундай тынчтык жолу менен маселени чечип келейин деп, чечип келемин деген мына ушул Урват ибн Мас'уд келген. Ошол Урват ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына келип, сакалынан тартып сүйлөгөн, маскаралап. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өтө жумшак киши эле. Мугира колуңду тарт, азыр жүзүңө барат деген. Колуңду кайрылып, колуң кайрылып азыр жүзүңө урулат деген. Урват ибн Мас'уд, бул ким, бул кандай копал адам, ким бул дейт. Мени ошол колуңду тарт, сенин сакалыңдан деп мына ушундай айтып жаткан адам, мени коркутуп жаткан, ушундай мага копал мамиле жасап жаткан адам ким дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, бул Амекиңдин баласы дейт. Туганы Мугира ибн Шуба дейт. О, сен кыянатчысың дейт Урват ибн Мас'уд. Мугираны карап. Мусулман киши исламды бир корлоп койбосу үчүн капырдын алдында да өзүн төмөн албоосу керек. Урват ибн Мас'уд Мугира ибн Шубага ошол ма гасалта ядак мин гадратика илля бил амс. Кече эле сен кыянатыңдан колуңду жууган элең дейт. Мугира ибн Шуба радияллаху анху өзүнүн достору менен Мисирге келген. Сен кыянатчысың дейт. Урват ибн Мас'уд Мугира ибн Шуба радияллаху анху сен кыянатчысың дейт. Кече эле өзүнүн досторуңду сатып келгенсиң. Мугира ибн Шуба радияллаху анху өзүнүн достору менен Мисирге келген. Искандарияга. Ал убакытта капыр болгон бул киши, исламды кабыл элек болчу. Искандария падышасы баарысын ичирип, мас кылып, май коюп, баарысын чоң белектер менен тартуулайт. Келген адамдардын баарысы. Ошол Мугиранын достору. Анан Мугира ибн Шубага насабы төмөн болгондугу үчүн ага кичинерээк бир белек берет. Мына ушул нерсе ал кишини исламына себеп болот. Мугира ибн Шуба ошол мындайча айтканда кызганып кетет. Жанындагы шериктерине кызганып кетет, көралбастык кылып кетет, жек көрүп кетет. Жолго чыгышканда мен силердин баарыңарды бир сыйласам, май менен суугарсам дейт. Бардыгын мас кылып, баарысыны уктаган убакытта баарысын өлтүрүп, алтын күмүштөрдү алып пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын алдына хижрат кылып келет. Бул малдарды олжо кылып келдим я Расулулла дейт. О Аллахтын элчиси, мына капырлардын колунан аларды өлтүрүп, мына ушул малдардын алтын күмүштөрдүн баарысыны мына сиздин алдыңызга олжо кылып келдим. Олжону кабыл алың дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Амма исламука фанақбал ва амма малука малун гадр." Исламыңды кабыл алдык, бирок мол кыянат менен келген малыңдын кереги жок дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Урват ибн Мас'уд колу менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сакалына кармап турганда, колуңду тарт дегенде, сен кимсиң, кече эле эмне кылып жүрдүң эле дегенде, Мугира ибн Шуба эмне унчукпай калган. Мындайча айтканда аны бир жоопсуз калтырып койгон. Ва ма ли ахадин индаху мин ни'матин тужза. Бирөөнүн алдында ошол мусулман ошол инсандын сыйлыгын каалап калбообуз керек. Бирөөнүн алдында ошол бир жакшылык жасаганда ошол мусулмандан мага бир сыйлык болор экен деген нерсени максат кылып мал-мүлктөн берүүбүз керек. Абу Бакр радияллаху анху ушундай сөз айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жанында Абу Бакр радияллаху анху да турган. Абу Бакр радияллаху анху эми ошол ага жооп кылганда Урват ибн Мас'уд унчукпай калган. Урват ибн Мас'уд: "О Мухаммад, азыр Меккеге кол салсаң, урууңду кырып таштайсың. Сен жакшы иш кылган болосуңбу?" дейт. "Сен өзүңдүн урууң Курайшты кырып салбайсыңбы?" Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошол жакшы адам өзүнүн коомуну кырып жибербейт. Урват ибн Мас'уд: "Эгер согуша турган болсоң, сенин айланаңдагы мына ошол баарысы коркоктор. Сенин айланаңдын баарысына коркоктор жыйналып алган, чогулуп алган. Качактарды карабайсыңбы айланаңдагы? Сен кол салуу менен Меккеге булар сени таштап качат." Ошондо Абу Бакр радияллаху анху сүйлөйт: "О Урва дейт, сен барып Латтын ауратын соргун" дейт. Бул хадис сахих хадис. Бул ким дегенде Урват ибн Абу Бакр радияллаху анху дейт. Бул ким дегенде Урва ибн Мас'уд пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр дейт. Абу Бакрдын бул сөзүнө жооп кайтара албайт. Эмнеге? Урва айтат: "Урва, мага кылган жакшылыктарың болбогондо мен сага жооп кайтарат элем." Ошол мушриктик доордо дагы Абу Бакр радияллаху анху жакшылык кылган экен. Ва ма ли ахадин индаху мин ни'матин тужза. Бул жалпы деген. Мына ал
النكرة في سياق نفي التعوم. Mına وما لأحد degende الأحدin bul nakira ma bolup nafiya siyagı menen kelip жатат. وما لأحد de ma siyagı menen oşol nakira bolup kelip жатат. Hiç kimden aldığında bere turgan sıylığı jok. Biröge bere turgan bir sıylığı jok. Oşonduktan Urvat ibn Mas'ud süyley alбай koydu. Жақшылығы бар деп айтты, тілі қысық болып қалды. İlla bitiga vajhi rabbihil ala, anın bardық жақшылықтары ең жоғарғы Раббисінің разылығы үшін ғана жасалады. Ошол инсан, ошол Абу Бакр радиаллаху анху үрөөгө мал мүлктү бергенде, ошол мал мүлкүнү берип, мал мүлктүү киши болгон бул киши дагы ошол Аллахтын гана разылыгын каалап гана берген. Ешбір ушул bir күндөрдөн bir күн жылдардан bir жыл өткөндөн кийин ушул адамга bir жакшылык кылган элем, ошондон bir жакшылык кайтып калар экен деген максаттан малынан тазаланат. Ошол мал мүлктү бергенде Аллахтын разылыгын гана каалап, башка bir адамдардын колунан bir сыйлыкты үмүт кылбай берет. Вала сауфа ярада дейт. Жакында Аллах аны чоң сыйлык менен сыйлайт. Мына ушундай адамдарды жакында Аллах сыйлайт. Ошондо ал дагы Раббисинен разы болот. Бул аяттарда эки адам акыр акыбети так даана баяндалды. Бирөөсү бейиштик Абу Бакр радиаллаху анху, экинчиси Умайят ибн Халаф. Мына чоң гакыл bir сараң мушрик. Innellezine sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Bizde ошол husna бүткөн. Мындай айтканда, таухид сөзүн тастыктагандар тозоктон алыстатылат. Ошол таухид сөзүнү тастыктагандар, ырастагандар, ошол жашоолорунда мына ошол сөз менен өткөндөр, алар тозоктон алыстатылат. La yasma'una hasisaha wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Мына ушундай алыстатылат, ушундай тозоктон алыстатылат. Мына ушундай таква болгондор, мал мүлкүнө бакылдык кылбагандар, жана ошондой эле мына ушул мал мүлкүнөн берген убакытта бир гана Аллахтын разылыгын гана каалап бергендер, la yasma'una hasisaha, алар тозоктун шыбырлаганын да укпайт дейт. Болбосо тозок кыйкырып, айкырып, мына ушундай үн чыгарып турат. Мына Табарак сүрөсүндө дагы айтканбыз буга чейинки сабактарыбызда, тозок капырларды көргөн убакытта мына ушундай айкырып жиберет. Мына ушундай мал, жанагы бир мал айван ушул жемди көрүп, ушундай сагынып келип, ошол жемини, суусуну көргөндө үн чыгарып жибергендей, ошол тозок дагы мына ушундай капырларды сагынып, мына ушундай үн чыгарып, кыйкырып жиберет. Мына ушундай таква инсандар la yasma'una hasisaha, тозоктун шыбырылганын да укпайт экен. Мына ушунчалык Аллах Таала мына ушул исламды тастыктап, ла илаха иллаллах сөзүн тастыктап, мына ушуга жашоолору негизделген адамдарды мына ушундай тозоктон мына ушунчалык деңгээлде, мына ушунчалык аралыкта, ушунчалык алыска бир алыстатып таштайт экен. Wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun. Аларга мына ушул бейиште каалаган нерселери бар. Мына ушул жерде алар түбөлүккө кылышат. Мына ушул Лайл сүрөсүнүн кыскача тафсири болду. Иншаллах кийинки сабакта калган сүрөлөрдүн тафсирине Аллахтын жардамы менен окуп барабыз. Субханакаллаху ва хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллаху алам, саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва саллям.